Коронавируска дагы 3 адам шектелүүдө. Министрдин айтымында Жалал-Абад облустук ооруканасына 6 киши жаткырылган. Алардын ичинен 3-өө жуктуруп алгандар болсо, калган 3-өндө клиникалык белгилер байкалууда. Кыргызстанда COVID-19 вирусунун клиникалык белгилери бар дагы 3 адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифингде билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда кечээ 18 мартта коронавирус биринчи жолу 3 адамга жукканы аныкталган. Жарандардын бардыгы Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун тургундары. Мындан улам Сузак районуна өзгөчө кырдаал киргизилген. Министрдин айтымында Жалал-Абад облусунун ооруканасына 6 киши жаткырылган. Алардын ичинен 3-өө жуктуруп алгандар болсо, калган 3-өндө клиникалык белгилер байкалууда. Бирок экөөнүн анализи азырынча таза чыкты. Бир аялдыкы азырынча белгисиз деп Спутник чекиткежи билдирди. Мирбек Атабеков элди паникага алдырбоого чакырып, өз башынан өткөн окуяларды айтып берди. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков элди коронавирустан улам паникага алдырбоого чакырып, адамга азык-түлүктөн да кымбат нерсе бул адам экенин айтты. Азыркы учурда эл паника болуп жатат. Эч кандай паниканын кереги жок. Билем, муну ар бир эле айтып жатат. Мен акыл үйрөтөйүн дегеним жок. Мен болгону өзүмдүн оюмда айтайын дедим, деди ырчы. Ал андан сырткары паникага алдырган учурлары тууралуу айтып, өз башынан өткөн окуяларды да токтолду. Паникадан улам спортчу утулуп, оратор сүйлөй албай калышы ыктымал. Оорубаган адам мен ооруп калышым мүмкүн десе, ооруп калышы мүмкүн. Жаркын маанай менен жүрөлү. Ошол керек. Паниканын кереги жок. Жакшы адамдарды Кудайым сыноодон жеңил өткөрүп коет. Баарыбыз жакшы адамдарбыз. Ошондуктан жакшы адам экенибизге татыктуу болуп жүрө берели, деди Атабеков. Ырчы ошондой эле учурда бийликке ишенип, алардын берген көрсөтмөлөрүн, эрежелерди туура сактануу дагы белгилеп өттү. Достор, бардыгы жакшы болот. Позитив маанай менен жүрөлү, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы коронавируска чалдыккандар катталганы айтылгандан кийин эл массалык түрдө азык-түлүктү камдап сатып алууга өткөн. Мындай көрүнүштөр Бишкек шаарында, Ош шаарында жана башка аймактарда байкалууда. Өз кезегинде өкмөт Кыргызстанда азык-түлүктүн запасы бардыгына жете турганын айтып, элди ишендирүүдө. Маалымат булагы Барометр чекиткежи.